Ал ортодо достор, мынакей биздин алдыбызга Нурлан байке өзү дагы келип турат. Ассаламу алейкум, Нурлан байке. Ассалам. Келгиле. Кандайсыңар? Мына байкасак, сиз атка кызыгып аттаптап жүрөсүз көптөн бери эле. Атка кызыгам. Далып аттарды таптап жүргөнүмө бир 6 жыл, 7 жыл болуп калды окшойт по-моему. 7 жылдан бери аттаптап жүрөсүз. Бул атты алып таптап калганыма бир досум себепкер. Иң болсун деген досум бар эле, классташым. Ошол себепкер. Ошол жалаң өспүрүм чоң аттарды мынан ошол досумдан алгам. Бунун историясы, бул көк аттын историясы. Иң болсун деген досумун көк кыргыз Карабайыр бейси бар болчу. Кыргыз бейи болчу да. Ошого Польшадан келген Шлёнский карагер деп аты бар эле, чоң ат болчу. Ошол чоң атты ошол көк бейге койгондо ушундай аттар туулат экен да. Мындайча айтканда Польшанын аты менен Кыргыз Карабайыр күчтүү аргындаштырсаң курч ат туулат экен. Азыр көп эле ошол Польшадан келген чоң аттардан кыргыз бейлерге коюп, кыргыз чоң бейлерге коюп жакшы аттарды алып атат. Ошол аттар улакка жарап атат да. Улакка өтө катуу жарап атат, жараганда дагычы. Демек, баягы кыргыз менен Полшанын ортосунда аргындашкан аттардын бири экен да. Аргындашкан аттардын бири. Бунун баягы ошондо жашы канча болуп калды? Сиз 7 жылдан бери карап аткан болсоңуз. Бунун жашы эле, бул жакында эле келген, бул жазга 1 асый болот уже. Уже жазга 1 асый, 4 жашар болуп калабы ошондо. 4 жашар болот. Аябай курч экен да, бирок турушуна караганда. Аябай күлүк, курч. Додого киргенде өтө катуу кирет. Киришинде сөз жок, кыскасы. Ошого ылайыктуу. Менин элдерге айтарым, чында аттаптагысы келсе, ушул аргындаштырыш керек экен атты. Адамды деле аргын төрөлгөн бала гени кыйын болот го. Ошондой эле жылкы деле аргындаштырсаң, күчтүү аттар чыгат экен. Мен да ошол азыр аттарды алып келгенин себеби аргындаштырайын деген ниетим бар да. Уже аргындаштырып, 1-2 бейге коюп, уже кулундарын алдык. Айылда анын кулундарын эле 120-150 миңге сурап атышат. Кулундарын. Анан кадимкидей ат кылып туруп, анан сатсак уже ат кылып туруп сатабыз деген ниеттер бар. Ошол ниет сүннөт тирилтиш максат. Атка жакын болуш. Буга чейин менен достошуш, ушул максатыбыз биздики. Жакшы, сонун экен. Буга чейин көрдүк да, баягы чоң аттарыңыз бар экен, ошол чоң аттарыңызды төмөндө айтып өтпөсүз, баягы башка аттар менен эме кылып аргындаштырып депчи. Анан сизден сурагандар болобу? Мен ушундай өзүмдүн жылкыларыма барып эме кылып кошуп алайын деген учурлар. Алар дагы үйүргө коелу деп аттарыбызды сурап атышат. Алар дагы келишим баада болуш керек, себеби мындай чоң аттар. Жок, биз андай деле баа кылып уругун сатпайбыз. Эгер атыбызды коюп алайлы десе, жанагы Тайсын деген атты былтыр бирөөгө бергенбиз, Кутман деген бир атка. Ал 2 аттынан үйүргө коюп, 2 кулун алган, эркек кулун алган. Анда кулундары ошо чоң акчага, кулун төрөлгөндө эле чоң акчага сурады дейт. Бирок саткан жок ал дагычы. Ал дагы ат кылам деп жүрөт бирок. Быйыл кулун болсо ошо жазга тай болуп калды болуш керек. Быйыл жазга тай болот да ал. Жакшы, анан бул атыңызга кайрылсак да. Бунун аты кандай? Буну мен мындай өзгөчө ат деле кое элекмин. Көкчөм деп коем өзү негизи. Көкчө деп коем өзү. Анан да өзгөчө деле ат деле кое элекмин буга. Жаш болгон себептен буга ат деле коюп, эми быйыл жакшы улакка быйыл чаап быйыл эме кылып атабыз. Акжал көкчөм деп коем. Көктүгүнө байланыштуу. Көктүгүнө байланыштуу ошентип ат коюп койгом. Жакшы аты бар экен. Курч. Курчтугу да байкалып турат. Анан айтсаңыз да, быйыл эле жаңыдан чабылып аткан окшойт улакка. Быйыл жаңыдан эле былтыр бир аз үйрөткөнбүз. Курчтугуна караганда көп эмеге чыгат окшойт, баягы ийгиликтерди эле көп эле жаратат окшойт да. Ийгиликтерди көп жаратат, бул ат курч действительно. Анча-мынча улак алып кача турган болсоң жетпейсиң. Додого галага киришинде өтө катуу кирет. Курч кирет. Кыскасы аттын нар жагында да болот экен өзү. Канында деле курчтук адамдын деле мүнөзүнө жараша бааланат го. Ошондой нар жагынан дагы мүнөзү болот экен аттардын. Бул ошондой бир кайтпай турган мүнөзү бар да бул аттын. Мындай өзүң эле сезесиң, мингенде эле адам сезет аттычы. Ооба. Ошондой эле бул аттан ошондой сезем да. Мүнөзү бар да, характер бар да атта.
Характери бар аттарлардан сөз баягы өзгөчө бир чоң ийгилик жаратат. Мисалы 5-5ке заштага койсо болот буну. 5-5ке заштага сурашты, бирок бере албадым мен. Өзүм бир атты тарбиялап, өзүм чыгарайын деп ниет кылганга пока бере элекмин да. 5-5ке заштага тура турган болсо бул жакшы эле коргойт болуш керек, өтө катуу коргойт болуш керек. Күлүктүгү бар, заштан да жакшы коргойт болуш керек. Бою да узун экен, э? Бою 1,76 чыкты, бүгүн тарттык. 1,76 чыкты бою. Мен ошо 1,80ден нарымын да, менден дерлик мендей эле көрүнүп атат. Ошондой. 1,76 жана тарттык. Жакшы, анан буну баягы кулун кезинен эле өзүңүз таптап атасызбы же? Кулун кезинен эмес, ошо кунанын да досуман алгам. Сатып алгансыз? Досуман сатып эле алгам. Канчага сатып алгансыз? Кунанын кезинде $8.000 сатып алгам. $8.000. Демек азыр бул кунан кезинде сатып алган болсоңуз, улакка чабылып жүрүп, баасы андан дагы ашкан болуш керек. Ошондой болуш керек эми, буну сатайын деген деле ниетим жок, ошол. Сатпайсыз? Өз колум менен бир атты тарбиялап, ат менен достошоюн деген ниетим бар, ушул ат менен. Ушул ат менен минип үйрөнөм го, Алла кааласа. Аттардан эң жакын досуңуз болуп турбайбы анда? Эң жакын ушул ат, мага жакын ушул. Ал эми Өзгөчө. досуңузду баягы сурап ушунчалык сат деп ушундай эшигиңиздин алдына келе тургандар болсочу? Башка ушунун уруктары бар. Бунун жакында немеси бар, мисалы. Ошо ушунун энесинин балдары бар, ушуну көргөзөм, предлагать этем. Ушуга тиешелүү, ушунун кандарына тиешелүү аттарды көргөзүп берем. Эгер кел бизге сат деп кызыкса, ушундай аттын эмеси бар. Уруктары бар да, ошону көргөзөм иншалла. Ким болсо да ушундай ат жылып алса болот да. Кызыккандар болсо да, демек канча баага чейин алышса болот эми. Ушундай өзгөчө бир курч, аябай бир көзгө да жагымдуу атыңызды. Курч көзгө жагымдуу азыр баа бериш кыйын го. Буну улакчылар эл баалайт да. Мен мынанчага берем деп деле баа бере албайм, чындыгындачы. Негизи өзүңүз сатпайсыз? Өзүм буну сатайын деген деле ниетим жок, просто тартып, ушул атты минип үйрөнөйүн деген эле ниетим бар да. Жакшы. Ат адамга ушунчалык жакын болот негизичи. Ушунчалык жакын болот экен. Жылкы кечинде жатып турса дейт, кечинде кожоюн кирсе, коргонгочу. Ушунчалык даяр болот экен, кожоюнум азыр кайсыл жака минсе дагы даяр экен да. Жылкыда ушундай мен барбайм, кылбай эле коеюнчу бүгүн чарчадым дебейт экен. Чарчаганын да билдирбейт экен. Ушу кожоюнду сакташ максат экен да. Ушун үчүн адамдарга жылкы жакын экен да. Пайгамбарыбыз жылкы Куранда келет, жылкычы. Жылкы тууралуу Куранда айтылган да. Жылкынын макталынган жаныбар да. Ошон үчүн жылкы тапташ керек. Жылкыга берген убакыт бар го, исраф деп эсептелбейт булчу. Жылкыга берген жеми даже тезегинен бери таразага тартылат экен да. Сооп таразасына тартылат экен. Ошон үчүн жылкы таптай бериш керек. Жылкы таптаган адам эч качан кедей болбойт. Жылкыда береке бар да. Жылкынын ниети ошол 10 рызкы Алладан сурайт экен. 9 кожоюнуна өзү бир рызкы сурайт экен да Алладан. Жылкынын ниети ошондой болот экен да. Жылкы кече да айтып өттүм го, жылкы кожоюнуна канчалык итаат кылганчалык биз Аллага итаат кыла турган болсокчу, акыйкатта адамдар өтө туура жолго түшмөк да. Биз жылкычалык да итаат кыла албайт экенбиз Аллагачы. Жылкы ушунчалык кожоюнуна катуу итаат кылат экен да. Кандай буйрук болбойсуң, кайсы учур болбойсуң, суук дебей, кыш дебей, минсең даяр экен да. Караңгыда мен көрбөйм дебейт экен, мен барбайм, мага тамак бербей койдуң дебейт экен да, даяр экен да. Кайсы учур болсун даяр болот экен да. Ошон үчүн жылкы менен достошойлу. Биз кыргыз жылкы менен чоңойгонбуз. Биз жылкы менен чоңоюп, жылкы менен кетишибиз керек да. Биздин эми таксыр намазкан адамдардын эң кызыктуу оюнубуз ушул 5 булак, 5-5 да. Башка нерселерге бизге мисалы кумар оюндары бизге туура келбейт мусулмангачы. Ооба. Бизге туура келе турган нерсе ушу жылкы миниш, жылкы менен достошубуз, жылкы менен биз мындайча айтканда стресс снимать эте алабыз. Жылкыны чапканда адам жашарат экен. Ошо жылкыны чаап, жашарып ушундай бир убакытты ушул жылкыга да бөлөбүз да. Ошол иншалла бардык кыргыз элин, кыргыз бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбызды жылкы алып, жылкы менен достошуп, жылкыга бир убакыт бөлсө, адамдарда ушундай бир
жылкыныкындай кулк мүнөз пайда болобу деген ниет. Жылкыныкындай курч, жылкыныкындай итаатчыл мүнөздөр пайда болгон болсо жакшы да иншалла. Ооба, туура айтасыз. Ошол. Эң сонун мүнөздөмөлөрдү берип кеттиңиз. Ал эми мындай эме болсун да, бир аз позитив болсун. Азыр биз сайапкениңиз менен салыштырып калдык да. Зоро менен Тайсон менен минип кетип атчы. Булардын үстүндө жүргөндө Lexus'та жүргөндөй эле болосуз депчи. Анан сиз бунун үстүндө жүргөндө кандай машинада жүргөндөй болосуз? Мен бунун үстүндө жүргөндө Toyota Camry деп коюңуз. кандай десем, мен бунун үстүндө жүргөндө мен деле ошол машиналарды минип атам, бирок аттын үстүнө мингенде, машина мингенде болбойсуң да, бир башкача чувство болот да. Чувство бир башкача болот. Ат адамды ушундай бир мингенде бир текебери кылып коет да, мындай айткандачы. Ошол ат үстүндө турганда бир адамды бир өзгөртөт да. Бул жылкы да ошондой, өзүндө ошондой бир куштук характер барбы, адамды деле өзгөртөт. Мындай эле алсыз бирөө минген болсо деле жылкыга мингенде өзгөрөт да, адамчы. Ошол үчүн буларга бир мингенде бир чексиз бир бааны берем да. Машинадан да чексиз, Машинадан да чексиз. Бир башкача эс алышат адамчы. Ден соолукка да өтө пайдалуу. Омурткаларга өтө пайдалуу, айтылып эле атат, бардыгыбыз эле билебиз. Ооба. Бардык жака пайдалуу да иншалла. Ошон үчүн жылкы тапташ керек, жылкыны эч качан булакта мындай мал жеринде Алланын рахматы түшүп турган пешенеси экен. Ушуга бош пешенесине чаппаш керек экен да. Алланын рахматы түшүп турат экен жылкынын пешенесинечи. Эч качан пешенесине сылап туруш керек экен. Ат кадимкидей жылкы сыласаң сылаганды жактырат. Мындайча айтканда канчалык жакшы көрсөң ошону жакшы көргөнүңдү билет да. Даже адамды тааныйт. Кожоюнун тааныйт, бар жогун тааныйт. Жылкы ушундай тили эле жок. Башка бирөө келсе кичине чочуркап турат. Чочуркайт. Жат адамда чочуркайт, тили эле жок, башка бар жогун билет жылкычы. Не кылып атат, жактырып атат, жактырбай атат, баарын эле билет жылкычы. Болгон эле жаныбар, бул жаныбарда тил жок да. Болбосо айтып таштамак да. Баарын эле. Баарын эле айтып таштамак да. Мени мындай минип атасың, сен жакпадың деп эле айтып койсо керек эле. Туура айтасыз. Ошол. Эң сон жакшы бир маек болду деп айта алабыз. Бардык эле көрөрмандарга, бардык биздин катталуучуларга мыкты деңгээлдеги бир маек болду. Ал эми урматтуу достор, сиздерге ушундай видео жаккан болсо албетте биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар. Бүгүнкү бизге өзүнүн сонун тулпарларын көрсөтүп, сонун маектерди куруп берген биздин Нурлан байкебизге да чоң рахматтарды жана ыраазычтыктарды билдирип өтөбүз. Сизге дагы чоң рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Жакшы аттарды тартып. Рахмат буюрса. Атка үгүттөп жүрө бергиле. Сиз дагы ушундай мыкты сонун тулпарларды багып, өстүрүп, таптап жүрө бериңиз. Ийгилик сизге дагы. Мына ушундай достор, эгерде бүгүнкү биздин видеодо кандайдыр бир каталар же болбосо кандайдыр бир сиздерге жакпай калган эпизоддор, кадрлар кетип калган болсо аны комментарийге калтырыңыз. Ошол нерселерди кайрадан оңдоп, кийинки видеолордо мыкты сонун кылып чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча.